Gerçekleşikte ikinci raundun ikinci minutu ve 49. sekundunda to'xtatdi. Jengizga texnikalik nokautмен жеткен qizil burushdagi Qanotbek Keltibekov. Жақын қарадылы мүмкін ұшыңыз бойынша құттықтаймыз. Алейкум салам. Рахмат. Алла разы болсын. Құдай бұйырса, қырғыз елінің егіншіменен әрбір көрерманнан дуасымен ұтып алдым иншалла. Рахмат. Дау үшін құттықтаудан кейін дару ұшырасуға келсек, қырғыз еліменен амандасуға. Ассалам алейкум рахматуллахи ва баракатух. Саламат қырғыз елін. Чистап менің көрермандар. Барыңарға салам, барыңарға денсаулық. Адагенділі бізінші тамаша сұраудан бастайыншы. Сізден дайыма ушул сөздеріңіз өзіңізге сенімді болып қалған ба? Ассалам алейкум болыңызға. Қырғыз елін бар ма олды? Қырғыз өрес қал. Өзім жүрегімде бар да қысқасы. Жүрек қысқасы қырғыз болып түреліп қалғаныма шүгір. Үшінті ұшырашсан қандай да дінде деле бар ғой. Ассалам алейкум рахматуллахи ва баракатух десе уже 30 болып та. Ошол сыяктуу Аллага жага турган иштерди жазайын деп да учурашам да иншалла. Ошол жери да бар да. Атак кыргыз болуп түрөлүп калган Кудайга шүгүр. Анда сөз башы мындай болсун, кени дароо утуштан баштабай, биринчи баягы утулгандан баштайт. Ошол баягы мынакей акыркы утулуш Грузин менен чыкты. Ошол жакта эмне себеп болуп калды же тренировка азыраак болуп калды, кандай болуп калды? Өтө сонун суроо болду. Кыргыз эл мына өзүңөр көргөндөй Грузинге бир 80 килограммдан куугам, эстич. 80 килограммдан 61 700гө. Эми эзептеп көргүлө өзүңөр кыскасы. Анан кат эле куудум да, ошондо вестен 5 кууп түшүрдүм, баары сонун. Анан биринчи раунд кирдим, проход кирдим деп кылдым. Экинчи раундда уже бойдон эле билинип калганда вестин эмесичи. Кандай эме кылганын, тияктагы физикаң жок болуп эле. Ошондой болуп катканда ошо вестин айынан болуп калды окшойт да, Кудай буйрсачы. Анан бир гана Алланын каалоосу экен да. Ошо жашообузга да бышып келебиз. Дагы быша беребиз дегендей иншалла. Грузиндик ошондой болуп калды, вес кылган жактан болуп калды. Балким тренировка аз болуп калгандыктан эмеспи? Өзүңүз мынакей учурунда саясатка да кичине аралашып кеттиңиз, ошол тоскоолдук кылган жоксузбу? Эми аяк жагы да кичине бар. Анан сөзсүн аны моюнга алыш керек. Анан бирок тренировка эми өзүң ойлоп көрө берсең 17-18 килограмм болом. Кандай тренировка жакшы болбойт? Жакшы эле болду да ошого чейин мээнет да бул деген. Чыркыраган мен каждый терди куушуң эле өзүнчө куугандан кийин формага келип калаган деп ойлойсуң. Бирок ошончо 17-18 килограмм кууганда мындай эме болуп калат экенсиң да, кандай десем. Энергияң кетип калат экен кыскасы. Биз эмес, көпчүлүк элде эле жаныңызда жүргөн адамдарды эле байкаса керек. Утуш көп болуп жүргөндө жаныңызда адамдар көбөйүп кетти эле, дос, тууган дегендер көбөйүп кетти эле. Анан акыркы ушу Грузинден кийин, ошо бой болгондон кийин жаныңыздагы баягы тапырап жүргөн талпаны көрбөй калдык. Мына өтө сонун суроо да, бул көп киши, көп менин көрөрмандарым эмне телевизордон чыкпай калды, башка болду деп көп өтө суроолор көп болду да. Эми кандай десем, мындай утулганда
утканда эмес мындай утулганда да утканда дагы мындай бирдей калып жүргөн кишилер, жаныңда жүргөн кишилер эң биринчиден туугандарың болот экен, семьяң болот экен, балдарың, келинчегиң болот экен, жакын адамдарың болот экен. Ошону тараза кылып, бес кылып утулгандарды улам утулуп аттым го 2 жолу. Ошондон бери бүт тараза өзүм үйдө жатып алып, ойлонуп, өзүм тараза кылдым да. Аллага шүгүр. Ошон үчүн кыргыз элиме айтарым да, могу көрөрмандарга чыстап көрөрман болгула, утуламбы, утамбы, мындай адамдын мындай жүрөгү кандайдын туура сого турган көрөрман болсоңор жакшы болот да, кыскасычы. Анан досторумдун достору бар, мен деле досторумдун айтам, ачык эле, досторум досту болгула, достун досу болгула деп элечи. Анан мындай билем да, ким кыскасы, Аллага шүгүр, мен өзүм билем. Уже тараза кылып, уже көз жүгүртүп, ошо ооругандан кийин, ушундай утулгандан кийин ким адам кандай экенин уже тараза кылып өзүң ой жүгүртүп алат экенсиң да. Мунун баары эле ошон үчүн Кыргызда сөз айтылган сөз бар да, мындай. Көп жашаган билет, көптү көргөн билет дечи. Көрүп атабыз, жашоого бышып атабыз иншаллах. Атак ким досторум экенин билет өзүлөрчү иншаллах. Утулуштан кийин билинген экен да. Утулуштан кийин билинди да. Бул ушундай экен да. Утулуштан кийин анан үстүнө да үйдө 5 кууп элестетип атасың, 17-18 килограмм, 16 килограмм кууп, анан үйдө отуруп байкелерим, улам байкелерим бүт мынакта мен туугандарым полный билет да. Бөйрөгүм отказ берип жатканда деп ошондо туугандарды, жакын адамдарды таразалап эме кылдым да. Ошон үчүн ден соолуктун айынан көп нерсеге башыман өтүп кетти кыскасы. Аллага шүгүр. Билбейм, спортсмен ыйлайбы, башка спортсмендер ыйлабайбы. Адамдын динде деле алып келгенде жүрөгү жумшак адам көзүнөн жаш чыгат. Жүрөгүнө миң спортсменден эмес да бул жердечи, адамдык сапат болуш керек да. Утушка кайталы, мынакей жакынкы Казакстан жергесинде болуп өткөн утуш сиз үчүн эмнени алып келди, эмнени жоготтуңуз? Казакстан мен үчүн азыркы бою утуш эми баягыдай эле акырын жүрөм. Просто мурда ооруганда жакын адам мындай ким утулганда, утканда кандай адамдар таразалап өзүм билип калдым да жечи. Так Аллага шүгүр, баягыдай эле жөнөкөй болуп эле кыргыз элинин карапайым жигити болуп эле жүрө берем мен үчүнчү, ошол мен үчүнчү. Анан утуш өтө сонун, Кудайга шүгүр. Утушка өзүңүз утам деп даярдандыңызбы же намызыңыз катуу койгондо ушунда? Бул утуш, бул жеңишке эң биринчиден жана оорудум дедим, бөйрөккө оору эме кылганда мына жакын адамдар ким колдоо көрсөтүп, ким кандай эме экенин таразалап билдим да. Мына ошонун эмесин себеп болуп, ошого айта кетейин, кимге мына алтын дозу, мына Лапа Кармапберди, калы иним жанында жүрүп физика жак, тияк бияк өзүнүн опыттарын эметип, колдон келген эмесин, аракетин жасап мага жардам берди. Анан Рамазан дозу психологический дуктан берет, досум, давай деп чыгып, Аллага шүгүр. Кыскасы ушу жакын адамдарды баалап билип калдым да иншаллахчы. Анан ошон үчүн жакын адамдар билинип жүрө бергиңиздер, жүрөгүңөр согуп, туура согуп кыскасы. Эптеп пиар үчүн же башка үчүн эмес, мындай чыстап көрмөн үчүн, Кыргыздын желегин үчүн, өзүңөрдүн жүрөккө туура согуш үчүн кыскасы мындай достун досу болуп жүрө берели кыскасы, карачы, ини достун досу болуп элечи. Атасы жок, көп жылдан бери келе атасыз. Ата ордуна, ата бабаңыз, бир тууган агаңыз жүрөт.
эгер азыркы учурда атаңыз болсо кандай сөз айтат элеңиз? Билбейм, мындай кандай десем, азыр атам жөнүндө жакшы сөздөр сүйлөсөм ыйлагым келип кетет да. Атак ошо атама Алла ыраазы болсун. Ушу дүйнөгө жаратып койгонго иншалла. Мындай балам балалуу болгондо билет келсин деп коет экен да, кыскасы. Билип, таразалап жүрбөйбүз кыскасы. Атак Аллага шүгүр. Атама да Алла ыраазы болсун. Ооба. Раматтуу атама. Балким саясатка аттанайын деген ниетиңиз жокпу? Жок, акыры эле жүрө береличи. Негизи жакшы мындай. Бул суроону бергениmin себеби Садыр Нуркожоевич отурган эң алдыңкы колдоочулардын бири болуп сиз ошол жакка кеттиңиз. Көбүнчө күйөрмандарыңыз ошо саясатка аралашып, анан кийин спорттон утула баштады. Ошол учурда дагы 3 поражение болуп кетти. Да ошол учур болуп калды как раз. Ошо саясат балким элдин көбүнчө күйөрмандарыңыз азыр сизде жок, бул канат болду, саясатка кирип кетти дегендер дагы ойлойм бар экен. Бар. Ошолорго айтарыңыз? Эми ошо мындай инста достор негизи комментарий жазгандар негизи баарыңарга мына айта кетсем, мындай Садыр байке үчүн элим, кыргыз элим, жерим үчүн ошол моментте бойдо болуп калды. Анан бул жерде кандай десем, мындай аракет кылып, өз кыргыз мамлекет өнүгүш үчүн ошого дагы аракет кылдык да, колдон келсе. Элдин жеңиши да булчу. Анан Садыр эле байке эмес, бул жерде толтура мисалы үчүнчү. Аякта Садыр байкенин мисалы турушуна толтура кишилер себепкер болду. Эми Садыр байке иштеш керек да. Анан саясатка баргандай мен башымда иштебейт аякчы. Акыры жүрө эле, акыры эл менен эл болуп эле Кудайга шүгүр. Анан чакан мисалы залдарды ачып, өзүм мондай колуман келген спорт жагынан өзүм приемдорду үйрөтүп, психологический дуктардан берем мен, ошондой жагынан жакшы берем. Эркектер тренировка кылдырып туруп, жаштарга жакшы берем иншалла. Ошон үчүн жаштарга жакшы үлгү жагынан, зал жагынан берейин деген ойлор бар. Чакан залдарды ачып алып, саясатка барып, айка эмне кереги бар дегендейчи. Келечектеги кыялыңыз? Келечектеги кыялым ошо семьямды достойный багыш. Ошолорду ачка калтырбай, туугандарым менен бирге болуш. Семья деп калбадыңызбы? Канат Келдибеков үйдө кандай ата? Кандай ата? Аллага шүгүр ата. келечеги үчүн айта кетсеңиз болот. Кыргыз элим каалоо тилек эмне дейсем, баарыңыздарга имдегим дуа кылып, жастап көрмөн болуп жүрө бериңиздер. Баарыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Мен өзүм нарын жеринен туулуп өскөм. Туулган жер топурак алтын дейт. Нарындык туугандарым, силерге да салам. Кудай буйрса мына кай жерден болбосун, кандай болбосун, нарындын намысын колдоп жүрөм, кыргыздын намысын колдоп жүрөм кыскасы. Ошон үчүн баарыбыз биригели, жети облас биримдиги деп мына мен бул жерде мен чыгаргам мунучу. Ар кими тияк-пияк кылып кетти мейли. Ата мындай Алла билет, тарых билет дегендей. Жанында жакын адамдар билет. Бирок муну мына жети облас биримдик деп могу эмблемалар чыгарып аяк кылды дейди го. Муну мен бойдон сүйлөп чыгып анан ошондон кетти да дальше. Эркекче айтканчы мен чыркырап ыйлап ага чейин эмне болду буга чейин? Ага чейин кыргыз элиме ошону айта кетейин, ага чейин мындай болду. Ар кайсы эме болуп анан Алимардан менен урушуп эме болуп анан
нарындан мен чыккам деген ушундай сөздөр болгонбу, ушундай да кыскасы анан бөлүп жарынып ушундай деп анан мени мындай жаман көрсөткөнсү ушундай сөздөр чыгып кеткен да кыскасы. Анан мен ошондо бойду утуп туруп ушундай намызым менен утуп туруп анан эй мадыра баштар, чоң баштар деп туруп сүйлөгөм да ошо жерде эстечи эмеден көлдөн. Жети область биримдиктин ар бирин ак тилекти чыгаргам, дастан чыгаргам, сен каяктан деп ар кайсынан да Токтогулдан, Оштон деп анан муну менен эмнени айтайын дедим. Мына жети область биримдик мен бүт бөлүнбөйүм жок. Ар бир эмебиз ар кандай чогулганбыз, мына жети область биримдик деп жүрөм чыркырап, ыйлап. Ошон үчүн жети область биримдиги бирге бололу, биримдик бололу деп ошол жерден башы кеткен да, ошол жерден башы чыгып, ошол жерден чыркырап душам менен сүйлөгөм да. Анан кийин эле у деп ар ким өзүн алып кетти, бирөө кийим чыгарып кетти, бирөө башка чыгарып кетти кыскасычы. Ата кыргыз элим, өзүңөр билип алыңыздар, баары мен чыгаргам, Аллага шүгүр, бирок биргели, биримдик бололу, баарыңыздарга ден соолук, баарыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Спортсмендерге айта кетем, ушу Кыргыздын желегин көтөрүп биргеликте жүрө берели, бирге бололу, биримдик бололу. Кудай буйрса Кыргызстан өнүккөн мамлекеттерден болот, Кудай буйрса. Мына өзүңөр көргөндөй биягы дагы Кудай буйрса жакшы болуп келатат иншалла. Чыдап туруңуздар. Баары жакшы болот, кыскасы, баары жакшы болот. Баарыңыздарга ден соолук. Кечирим сурайынбы, жети область биримдигин мен чыгаргам деп элеңизби? Азыр аны ким алып кеткен? Азыр ошо жети область биримдиги барбы же жокпу? Азыр деле бар. Анан ар ким өзү эме кылып кетти кыскасы. Аны эл таразы эл сынчы, эл билет. Эл билет кыскасы кандай болгончу. Просто биле жүргүлө деп атам да кыскасы. Атак мен бир сомдо пайдам жок, бир сомдо эмем жок. Өзүм менен өзүм жүрөм. Азыр өзүм бойдон эме кылам. Жакын өзүм туугандарым, колдой турган байкелерим бар. Ошондо эле жүрөбүз кыскасычы. Анан даңы ушу кыргыз элиме да кайрылып кетсем ошо бир жакшы бир зал ачып алсамбы деп атам, ошо калса эме тендик жактачы. Өзүмө чакан зал, ошол жакта жаштар көп, ошол жака машыктырсамбы деп ошого балымым деморчу да. Ошого аракет кылам кыскасы. Эми күчүмдү жумшайм ошогочу, Кудай буйрса. Кайра ошондой жети область биримдиги сыяктуу бир нерсе. Бир нерсе ачкыңыз келеби? Эми жети область болбосо да мындай ошол жакта жаштарга, Кыргыздын мушкерлерине мындай эм күч бере турган, өзүмдүн колуман келе турган эме зал ачып алсамбы деп ойлойм да. Аз баары эле айтып атпаймынбы, сен өзүң айткандай жети областтан бирөө бир бизнесин кылып кетти, бирөө аркы берки дегендечи, мисалы мен деле ошо эми зал менен ушу акырын жаштарга өзүмдүн колуман келишинче жаштарга бир спорт жагынан болсо да бир опыт үйрөтүп, ден соолугун чыңатпаймынбы, ошо зал ачып алыпчы. Чоң рахмат, сизге ийгилик каалайбыз. Дагы болбосун Кыргыз элинин желегин желбиретип жүрө бериңиз. Рахмат. Биз сизге ишенебиз.